Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн дагы катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен 2003-жылы чыккан Кариб деңизинин каракчылары аттуу тасмасынын биринчи бөлүгүн көрөбүз. Андыктан биринчи мыкты белгисин басып, көңүлүңүздү көтөрүп, тасманы толугу менен көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Этот день вы запомните, потому что чуть не... Досум, эгер сиз бирөөнүн сунушу менен же болбосо өзүңүздүн каалооңуз менен же туугандарыңыздын чакыруусу менен Россия жергесинин Москва шаарына иштегени барып калган болсоңуз, ал жакта эң орчундуу маселе документ экендиги айдан ачык. Андыктан тасмабызды аягына чейин көрүп, мыкты белгисин басып, биз айта турган байланыш сандарды дагы жазып алыңыз. Анткени коңгуроо кылсаңыз сизге керектүү регистрация, эмгек келишими, медициналык китепче, паспортуңуздун көчүрмөсү, ИНН, СНИЛС жана башка ошол сыяктуу документиңиздин бардык түрүн жасап бере алат. Анда эмесе байланыш сандарын скриншот кылганга даяр болуп калсаңыз, +7 977 540 1042. 17-нчи кылым деңиздин ортосунда бара жаткан талкалагыч аттуу кемени көрөбүз. Анын үстүндө кичинекей Элизабет деген кыз ырдап бара жаткан. Бул кыз губернатор Суондун кызы эле. Ал жердеги лейтенант Норрингтон кызга кайрылып, бул жерде аябай каракчылар көп. Ошондуктан кемени туман каптап турганда ырдабаш керек. Болбосо каракчыларды биздин кемеге тартасын десе, коркуп калган кызына атасы келип, булар жөн эле тамашалап атат дегендей кылып коет. Бир кезде Элизабет суудан өзү курактуу баланын тактан үстүндө жаткандыгын көрөт. Анда кемедегилер дароо эле жанагы баланы куткарышып, андан алыс эмес жерди карашса, башка кеме талкаланып эле өрттөнүп чөгө баштаптыр. Элизабет куткарылган баланын жанына келсе, ал бала бир кезде ойгонуп эле менин атым Уилл Тернер деп туруп эле кайра эсин жоготот. Анда кыз Тернердин мойнунда илинип турган алтын тыйынды өзүнө алып алды. Бир кезде эле алардын алыс эмес жерде каракчылардын кемеси көрүнүп, Элизабет жүрөгү түшүп калган жерден ойгонуп кеткендигин көрөбүз. Көрсө деңиздин үстүндөгү болгон окуядан кийин 8 жыл өтүптүр. Анда Элизабет чоңоюп селки кызга айланып, эртең менен туруп эле жанагы бекитип жүргөн алтын тыйынын мойнуна илет. Бир кезде эле атасы Суон ага белек алып келип, бүгүн майрамдык бар, Норрингтонду командорлук даражага чейин көтөрүп жатышат. Ал өзү мыкты жигит, мен сага ошону сунуштамакмын десе, Элизабет атасынын деле сөзүн укпай, ага кийгизилип жаткан кийим өтө тар экендигине жини келе баштайт. Биз мындан соң кемеде куткарылган Уилл Тернерди көрөбүз. Ал дагы бул убакта жигитке айланып, темир устачылык менен иш кылып, Суондун буйрутмасы менен ал жерге кылыч жасап алып келет. Биз ушул жерде Тернерди көргөн Элизабеттин ал балада бир аз сезимдери бар экендигин байкайбыз. Мындан соң кеменин үстүндө башын көтөрүп сыймыктануу менен бара жаткан капитан Джек Таранчыны көрөбүз. Көрсө ал эч кандай кеме эмес эле кичинекей чөгүп бара жаткан кайыкта бара жатыптыр. Каарманыбыз ошентип араң эле чөгүп бара жаткан кайыгы менен Ямайкадагы Роял жээгине келип, ал жердеги талкалоочу деп аталган кемени урдоону көздөй баштайт. Анткени Джек Таранчынын максаты кемени урдап өзүнө адамдарды чогултуп, каракчылардын кемеси деп эсептелген кара бермет кемесин тартып алуу болчу. Бул убакта Элизабет тар кийими менен жакшы дем ала албай командор Норрингтон менен сүйлөшүп жүрүп, жанагы жерде эсин жоготуп эле бийиктиктен түшүп кетет. И выбрали главарем. Кыздын сууга түшкөнүн кемедеги каарманыбыз менен ал жерде турган эки жоокер байкап калат. Биз ушул жерде кыздын мойнундагы алтын тыйындан сууга кандайдыр бир белги бериле баштагандыгын көрөбүз. Кыздын чөгүп бара жатканын көргөн Джек Таранчы аны дароо эле суудан куткарып чыгып, дем ала албай жаткандыгын көрүп, үстүндөгү кийимин чечип салды. Андан соң ал кыздын мойнундагы алтын тыйынды көрүп, сен муну кайдан алдың деп эле аябай таң калып калат. Бир кезде ал жерге Норрингтон менен Элизабеттин атасы келип, Джекке ыраазычылыгын билдирип, бирок каарманыбыздын колундагы таранчынын сүрөтүн көрүп эле, бул жанагы Джек Таранчы деген каракчы турбайбы? Буну асып өлтүрүшүбүз керек, бул жерде каракчыларга орун жок деп жатса, каарманыбыз колун кишенделгенден кийин убакыттан пайдаланып, кызды барымтага алып өлтүрөм деп коркутуп эле өзүнүн буюмдарын аркага ала баштайт. Джек буюмдарын толук алгандан кийин жанагы жерден качып жөнөдү. Джектин аракетинен майнап чыгып, ал шаарды аралап качып кетип, жоокерлерден бекинемде устаканалардын бирине кирип кетет. Көрсө ал устаканада темир усталык менен алек болушуп, кылычтар жасалат экен. Бирок уста өзү көбүрөөк ичип алып уктап жаткандыктан каарманыбыз колуна салынган кишенди үзүп, эми чыгайын деп жатса эле ал жерге Тернердин келип калгандыгын көрөбүз. Көрсө Уилл Тернер устачылыкты ушул жерде жасайт экен. Ал дагы ишканада башка бирөө жүргөндүгүн байкап, дароо эле анын каракчы экендигин билип кылычташа баштап, экөөнүн беттешүүсү аябай эле көпкө созулат. Анткени Джек каракчылыгынан күчтүү кылычташса, Тернер кылыч жасаганча эле күнүнө 3 саатта машыгып турчу. Бирок аягында Джекти буга чейин мас болуп уктап жаткан уста келип эле башына бир чаа уктатып салат. Ошентип каракчыны колго түшүрүп, эртеси асуу жолу менен өлтүрмөк болушат. Бул убакта төшөктө жаткан Элизабет мойнундагы алтын тыйынды кармаса, ал жерде түшүнүксүз бир шамал пайда болуп, деңизди туман каптап, ал жактан бир түшүнүксүз кеменин келе жаткандыгын көрөбүз. Анда жанагы кеме жээкти аткылап баштаса, Джек Таранчы дароо эле кара берметтен келгендигин түшүнүп калды.
Кемедеги каракчылар түшүп шаардагыларга бүлгүн салып бардыгын тоноп башташып, шаардагы ызы чуу учурунда каракчылардын бир тобу дароо эле Элизабеттин үйүнө барышат. Көрсө алар жанагы Элизабеттин мойнундагы алтын тыйынды издеп жөнөшүптүр. Анда каарманыбыз каракчыларга каршылык көрсөткөнгө аракет кылып алардан качып жөнөп, үйдүн бир бурчуна бекинип алганына карабай эле каракчылар каарманыбызды таап алышат. Анда Элизабет дароо эле мыйзам жөнүндө сүйлөп, мен бийликтеги адамдын кызы боломун. Кодекс боюнча каракчылар бийликчилди өлтүрбөш керек. Силердин кемеңердеги капитан менен сүйлөшкөнгө даярмын десе, жанагы каракчылар каарманыбызды өзү менен кошо алып жөнөп, көчөдө мушташып жаткан Тернер кыздын барымтага түшүп калгандыгын көрүп, аны куткарайын деп жатканда эле каракчылардын бирөөсү Тернерди уктата чабат. Жарылуулардын себебинен бир кезде түрмөнүн дубалы тешилип, ал жердеги камалгандар чыгып кетип, бирок Джек ал жерден чыга албай калды. Биз ушул жерде Кара Бермет кемесинин капитаны Барбосса экендигин билебиз. Элизабет ага келип, мен силерге мойнумдагы алтын тыйынды бергенге даярмын. Бирок силер шаардагыларды тынч койгула десе, Барбосса макулдугун берип, кана кеттик жигиттер деп эле жөнөй баштайт. Анда Элизабет мени артка жеткирип койбойсуңарбы десе, Барбоссага карап, мен шаардагыларды тынч коем деп убада бердим, бирок сени жеткирем деп убада берген жокмун деп эле өздөрү менен кошо алып кетип калды. Ошентип Тернер эртеси күнү гана ойгонуп Норрингтон менен губернаторго барып, биз тез арада Элизабетти куткарышыбыз керек десе, алар эч эле шашылбай коет. Анткени алар бул нерсеге этияттык менен мамиле кылып шашпай жөнөйлү деп жатышкан. Анда Тернер буга чейинки камалган каракчы Джекти эстеп дароо эле түрмөгө барып, сен Кара Бермет кемеси тууралуу маалыматың бар болсо керек. Менимче анын кайда жайгашканын деле билесиң. Сен мага Элизабетти куткарганга жардам бере турган болсоң, мен сени бул түрмөдөн чыгарып кетем. Мен бул темир торлорду өзүм жасаганмын, ошондуктан ачканды билем десе, каарманыбыз дароо макулдугун берип, Тернер жанагы темир торду ачып салат дагы экөө ал жерден качып жөнөйт. Алардын эң биринчи максаты кемелердин бирин урдап кетүү болчу. Ошондуктан Джейктин алысыраак турган кемеге баралы деп бир кайыкты жамынып алышып, суунун асты менен кайыктын ичинде дем алганча басып жөнөшөт. Не с места! Кандай болбосун, эки каарманыбыз кемедегилерди кичинекей кайыкка олтуруп кемени өздөрү урдап кетишти. Алар бара жатып каарманыбыз Джек Тернерге бир кызыктуу нерсени айтып берет. Көрсө, Тернерди кичинекей кезинде апасы жалгыз чоңойтуптур. Ал атасынын ким экендигин дагы билчү эмес. Анда каарманыбыз, мен сенин атаңды тааныйт болчумун, аны Билл деп коюшчу, ал дагы мага окшош каракчы болчу десе, Тернер жини келип, менин атам эч кандай каракчы эмес деп эле жиндене баштайт. Анда каарманыбыз, сен чындыкты билгиң келди, мен сага ошону айтып бердим. Менде эмне күнөө каракчыны каракчы дейсиң да. Андан көрө экөөбүз көп жинденбей Тартуга деген жерге баралы. Ал жактан өзүбүзгө каракчылыктан тайпа топтоп алып, Кара Берметти табабыз дагы сүйгөнүңдү куткарабыз десе, Тернер унчукпай эле калып кетет. Ошентип алар Тартуга деген жерге дагы жетип барышат. Көрсө, ал жерде жалаң каракчылар жайгашкан өтө бир тартипсиз аймак экен. Анда Джек өзүнүн эски таанышы Джошами Гибске суу чачып аны ойготуп, ичимдик ичип олтурушуп, Гибске өзүнүн сунушун айтат. Мен мурдагыдай Кара Берметти өзүмө кайтарайын деп жатам. Сен өзүң менен кошулуп мага адам чогултуп бер десе, Гибс бул нерседен баш тарткысы келип турса, Джек ага Тернерди көрсөтүп, сен эч нерседен кабатыр болбой эле койсоң болот. Менде Барбоссанын муктаждыгын жаба турган нерсе бар деп айтат. Сыягы бул Тернер Барбоссага керектүү адамдардын бири окшойт. Бул убакта курсак ачкан Элизабет анын астына тамак алып келсе, маданиятка карабай эле тамакты ура баштап, жанындагы олтурган Барбоссага окуяны башынан айта баштайт. Сен бул алтын тыйындын эмне экендигин билбейт деле экенсиң. Биз Исла Дуэтро деген аралга барып, мындай алтындан 663 даана тапканбыз. Бирок ал алтынга тийбегиле, бул алтын каргыш тийген алтын дегенине карабай эле биз аны алып иштетип жиберип, күндөн күнгө каргышы бизге тие баштагандыгын байкадык. Биз бара-бара жеген тамагыбыздын даамын татпай, суу ичсек дагы соосондугубуз канбай, бул жашоонун таттуулугунун бирөөсүн дагы сезбей калдык. Анан дагы өлүм менен өмүрдүн ортосунда калып, кандай учур болсо дагы жаныбыз такыр эле чыкпай, ай чыккан учурда денебиз сөөккө айланып кетип жатты деп сырттагы сөөккө айланган адамдардын бардыгын көрсөтөт. Муну көргөн Элизабет буга чейин мындай нерселерди угуп жомок гана деп ойлоп, өз көзү менен көргөндөн кийин жүрөгү түшүп эмне кылышын билбей эле олтуруп калат. Көрсө, бул Барбоссанын максаты өздөрү иштеткен алтындардын бардыгын кайтарып келип, мурдагыдай ордуна коюп, анан дагы тартип боюнча ал жерге кан чыгарып, мурдагы абалга келүүнүн үстүндө аракеттенип жүрүшкөн болот. Бул убакта Гибс каарманыбызга адамдарды топтоп берем деп, бирок жалаң эле алсыз немелерди топтоп алыптыр. Кантсе да Джек адамдардын табылганына шүгүр кылып эле сапарга чыгышат. Алар кемеге кыз балдарды албаш керек, болбосо жамандык келет дегенине карабай эле Джек кыз балдардын бирөөсүн алып алып, борооңо калышып эле суунун үстүндө толкундан кемеси эки жакка ооюй баштайт. Бул убакта Барбосса адамдар менен көздөгөн аралга жетип калган. Алар Элизабетти алып алып, буга чейин иштетип жиберген алтындарды кайтарып келишип, бул убакта алардын артынан каармандарыбыз дагы кемеси менен жетип келип калыптыр. Анда Тернер менен Джек дароо эле каракчылардын артынан аңдып киришип, үңкүрдө бекинип алышып, бул убакта Барбосса адамдардын алдына чыгып алып, биз 10 жыл эч ким көрбөгөн азапты көрдүк. Бүгүн эми эл досурдагандай күткөн күн дагы келди. Алтын тыйынды кайтарып кан чыгара турган болсок, мурдагы абалга келебиз. Кана даярдангыла деп акыркы
акыркы алтын тыйынды алат дагы Элизабеттин колун кесип туруп анын каны менен таштайт. Бирок каракчыларда эч кандай өзгөрүү болбой коет. Көрсө ал жерге Элизабеттин эмес алтын тыйынды тагынып жүргөн адамдын каны керек экен. А биз билгендей тасманын башында алтын тыйынды Тернер тагынып жүргөн эле. Анда каракчылар ызычууга түшө баштаса Тернер ал жерге келип алтын тыйынды дагы Элизабетти дагы куткарып кетет. Ошентип Тернер менен кыз кемеге чыкканга жетишип, Джек болсо Барбоссанын адамдарынын колуна түшүп калат. Анда Барбосса таранчыны өлтүрүүгө киришип калса, таранчы ал жерден өзүнүн сөзүн баштап, мен силерге кимдин каны керек экендигин билем деп эле өзүн тирүү алып калды. Аман калган Элизабет Тернерге ыраазычылыгын билдирип, ага алтын тыйынды кайтарып берип, мен бул нерсени сени суудан куткарып калышканда алып алганмын. Бул сеники болчу десе, Тернер ошондо гана өзүн чындап эле каракчынын баласы экендигине ишенип калат. Мындан соң биз Джек таранчы жөнүндө чындыкты биле баштайбыз. Анда Гибстин Тернерге айтымы боюнча Джек бир кезде Кара Берметтин капитаны болгон. Анын кол астындагы Барбосса бир күнү кемеде көтөрүлүш чыгарып, пикет уюштуруп, капитан Джекти аралдардын бирине таштап кемени өзүнө ыйгырып алыптыр. Сыягы бул Барбоссада кыргыздардын каны бар окшойт. Бул убакта Джек таранчы Барбосса менен келишим түзгөнгө аракет кылып, мен сага керектүү адамды таап беремин, бирок сен мага Кара Бермет кемемди кайтарып беришиң керек. Бир келишимге келели десе, Барбосса башымды көп оорутпачы деп эле каарманыбызды ошол жерге камап салат. Көрсө каракчылар Элизабет бара жаткан кеменин артынан түшүп калышкан экен. Анда Барбосса адамдарына буйрук берип кеменин жүрүшүн тездеткиле деп, кеменин артынан жетип эле алтын тыйынды алууну көздөй башташат. Бул убакта алдыда бара жаткандар каракчылардан качуунун жолун издеп, кемедеги керексиз нерселерди ыргыта башташып, канчалык аракет кылбасын Барбосса алардын артынан кемеси менен жетип алат. Ошентип эки кеменин ортосунда бир кезде катуу беттеш башталып, Барбоссанын маймыла ага алтын тыйынды алып келип берди. Кантсе да каракчылар каармандарыбызды толугу менен жеңип аларды байлап салышат дагы кемесин жардырып жиберишет. Туткунга түшкөн Тернер өзүнүн аларга тирүүлөө керек экендигин түшүнөт дагы тапанчаны алып өзүнө такап, силер Элизабетти дагы башкаларын дагы кой берип жибергиле. Болбосо мен өзүмдү өзүм өлтүрөмүн, ошондо силер өмүр бою азапта каласыңар десе, Барбосса башка аргасы жок экендигин түшүнүп, сен өзүң кой бер дедиң, максатыңа жеткирели деп эле Элизабет менен Джекти кичинекей аралдын жанына ыргытып жиберишет. Көрсө Барбосса буга чейин Джектин кемесин тартып алганда дагы ушул аралга таштап койгон экен. Ошондуктан каарманыбыз дароо эле ал жерден издеп барып жер төлөнү таап алды. Көрсө бул жерде аткезчилик менен соода кылгандар аралга атайын жер төлө казышып, сатылуучу тамак ал жака бекитип турушкан. Джек болсо аралда жалгыз калган кезде ошол жер төлөнү таап алыптыр. Анда Элизабеттин оюна бир нерсе келип, ал жактан алынган ичимдиктерди ичимиш болуп, Джек таранчыны мас кылат дагы өзү ал жактагы бар нерсенин бардыгын өрттөп салат. Көрсө Элизабет түтүн менен аны издеген кемелерге белги берүүнү каалаптыр. Ошентип кыздын аракетинен майнап чыгып, дароо эле ал жерге кеме жетип келип, командор Норингтон менен Элизабеттин атасы Суон келет. Анда Элизабет биз Тернерди дагы кутарышыбыз керексе, атасы такыр эле көнбөй. Элизабет айласы жок командор Норингтонго келип, мен сизге турмушка чыкканга макулмун. Бирок Тернерди куткара алса, Норингтон көп ойлонбой эле дароо макул болот. Анткени ал буга чейин Элизабеттин макулдугун ала албай жүргөн эле. Ал дароо эле Джекке буйругун берип, бизди Барбоссанын артынан алып бар деп айтып, бул убакта өңкүргө кайрадан келген каракчылардын артынан каармандарыбыз дагы жетип келип калат. Анда Джек командорго кайрылып, силер бул жерде буктурмада тургула, мен аларды сыртка чакырып чыккан кезде көрүнбөй баса каласыңар деп айтып, Норингтонду көндүрүп эле өзү ичкериге кирип кетет. Джек Барбоссага жолугуп ага тескери сөзүн айтып, сен Тернерди өлтүргөнгө азырынча шашпай эле кой. Сен азыркы абалыңан кайтып адам болуп сыртка чыга турган болсоң, сенин адамдарыңы тез эле өлтүрүп салышат. Андан көрө биринчи ушул абалыңда Норингтондун адамдарын жок кылып ал. Аны жок кылып кемесинде калганга мүмкүнчүлүк болот. Бирок мага бул маалыматты жеткиргендигим үчүн Кара Бермет кемени кайтарып беришиң керек деп айтып, муну уккан Барбосса көп ойлонбой эле макул болот. Анда Барбосса адамдарын суунун асты менен жөнөтүп, алар буктурмада тургандарды байкатпай эле өтүп кетишип, жээктен алыс турган кеменин өзүнө барып кол сала башташат. Ошентип айдын нурунан сөөк айлангандар менен адамдардын ортосунда катуу беттеш башталды. Бир кезде эле Джек таранчы Барбоссанын жанында 3 эле адамдын калгандыгын көрүп, Тернерге дагы кылыч ыргытып өзү Барбосса менен мушташа баштайт. Бул убакта кемедегилер үн белги берип, буктурмада тургандар кайрадан кемеге кайтышып, Элизабет душмандардын кемесине барып, ал жакта камалып олтурган гипс баш болгон адамдардын бардыгын куткарат. Андан соң ал үңкүрдүн ичинде мушташып жаткан Тернерге жардам берип, ал жердеги каракчыларды жардырып жиберген кезде каарманыбыз Барбоссаны тапанча менен атып салат. Анда Барбосса мени атканда пайда жок, мен баары бир өлбөсмүн десе, ал жердеги Тернер сен жаңылышасың деп айтат. Көрсө ал акыркы алтын тыйын менен өзүнүн канын сандыкка салып жибериптир. Ошентип Барбосса алган жаракатынан жан берип, башка каракчылар дагы адам кейпине келишип, айдын чыгып турганына карабай өздөрүнүн адам болгондугун түшүнүшөт дагы багынып беришет. Корабль наш, джентльмены. Ошентип окуя аягына чыгып, душмандар жеңилген соң, кандай болбосун капитан Джек таранчыны соттун чечими менен асабыз деп чыгышат. Бирок бул чечимге Тернер дагы Элизабет дагы макул эмес эле. Ошондуктан Тернер Элизабеттин жанына келет да Норингтондун көзүнчө эле мен сени жакшы көрөмүн деп айтып, Джекти өлтүрүүгө киришип калса, аны куткара баштайт. Бирок кандай болбосун жоокерлердин көптүгүнөн эки каарманыбыз кайра эле колго түшүп калса, Элизабет дагы бир чечимге келип, алар тарапка өтүп Тернердин колун кармап алат. Ошондо гана Норингтон Элизабет Тернерди жакшы көргөндүгүн билип калды. Джек болсо убакыттан пайдаланып
бийиктиктен секирип ага келе жаткан кемеге сүзүп, кемедеги гипс баш болгон Джектин каракчылары Карманозду кемеге чыгарып алат. Андан Норрингтон кандай болбосун буларга мүмкүнчүлүк берейин деп Джектин качып кетүүсүнө уруксат берип, Тернерди болсо Элизабет менен бактылуу болушун тилейт. Ушундай мүнөттөрдө тасмабыз дагы аягына чыгып калды. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, каракчылык иштерден алыс болуп, мыйзамдуу өмүр сүрөлү.